Assalamu alaikum ардактуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, фермерлер, амансыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүн сиздерге мына Россиядан келген бооз жана кулундуу бээлерди көрсөтүп беребиз. Анда эмесе чыгарылышыбызды көрүп туруңуздар. Бүгүн сиздерге жалпы башы 31 баш жылкы баласы келди Россиядан байкелер. Анын ичинен 6 кулундуу. Кыскасы 31 баштын байкелер 21 башы бээ. Биринчи тууттан 5-чи туутка чейин. Тагыраак айтканда 4 жаштан 5 жашка чейинки бээлер байкелер. Анда эмесе көрүп коюңуздар, мына жакын күндөрдө тууп төл алып каласыздар. 21 баштын буйруса мына тасын тосуп коюң, бери. Бери мына ушундай токтотолу. Мен бир четтен көрсөтөм. 21 баштын 6 кулунду, калганы тууйт. Буйруса тетиги сары бээлерди көрдүңүздөрбү? Жакын күндөрү тууйт. Анан 1-2 ушундай 1 жаштык тагыраак айтканда тайлар бар. Мына мондай данчактар көрүп атасыздарбы? Ушундай 21 баш, 21 баштан сырткары 10 баш ушундай эркек тайлар бар. Анан муногу бээлерди бир четтен карап коюңуздар. Булардын породаларын айтсак, данчак, Ганновер бар дейт. Кыскасы Орлов бар дейт. Ар түркүн породадагы ушул Россиядан келген бооз бээлер жана кулундуу бээлер десек болот. Бир четтен көрүңүздөр, сиздерге айландырып көрсөтөлү. Мына ичине мунуларды карап коюңуздар, мына бээлер. Бүт баары бооз, монтип жүрүшөт. Тору качканы караңыздар, мунуларды караңыздар. Мунулар жаш эле бээ. Көбүнчө 2-4 тууган бээлер дейт байкелер. Ушул жерге келип бүт баары аралашып жүрөт. Азыр мен астын өртөмдөгү толук сиздерге көрсөтүүгө аракет кылам. Кыскасы жылкы баласы бээ издегендер болсо, ушул жака келиңиздер байкелер. Тору башка жаман бийик экен. Боюну карап коюңуздар. Ушулар өзү караңыздар, жаш эле. Тетиги мына карагер бээлерди караңыздар. Мына торуну караңыздар, мына. Ушул бээ экен. Мен айгыр деп ойлоп кеттим ушулардычы. Данчактар жүрөт, 1, 2, 3, 4 баштары чыгып буйруса. Но бээ туйн деп калыптыр. Машалла. Жаштарын айттык байкелер. 4 жаштан 8 жашка чейинки, тагыраак айтканда 1-чи тууттан 5-чи туутка чейинки бээлер. Ушул жерден келип өзүңүздөр көрө бересиздер. Кыскасы бир үйүр бээ келди. 10 баш эркек тайлар бар, мына 1, 2, экөө бир болду. 3, 4, 5, 6, 7, 8 деп эсептедим мен ушул жерденчи. Жалпы 10 баш ушул жерде бар дейт. Мондай кулундуулар 6 баштын мына мен паке экөөсүн көрдүм, ургач экен, башкасына көзүм түшпөдү. Мына эркек. Буйруса 6 баштын экөөсү ургач экен. Ушул жерден келип көрө бересиздер. Мына кандай сонун, Мына мынау ургачы, тетиги астындагы кулун эркек экен. Тетиги сары бээлерди караңыздар, көрдүңүздөрбү? Аябай сонун бээлер. Моякта болсо байталда жүрөт, мына ортодо. Мыналар жаш, көрдүңүздөрбү? Айрыкча ортосунда кетип атканы жаш бээ экен. Жаш байтал. Мына боозу дагы жүрөт. Эми бааларына келчү болсок, булардын баалары байкелер 150 миң сомдон 250 миңге чейин. Келип өзүңүздөр сүйлөшөсүздөр. Выборочный эң кымбаты 250 миң сом дейт. Мунагу 10 баш тайлардын баасы болсо 120 миңден экен байкелер. Анда сүйлөшөсүздөр, 5 аласыздарбы, 10 аласыздарбы, же 1-2 аласыздарбы, аны сүйлөшөсүздөр. Мондай сулуу данчак бээлерди канчадан аласыздар, эси менен өзүңүздөр бир четтен сүйлөшөсүздөр. Мына Россиядан келип, ушул жерде турган учур азыр. Мына кулундар. Кулундар бир айгырданбы, шеф? 2 айгырдан. Кулундар 2 айгырдан экен. Мына буйруса бир бээ аз тууйт экен, башталыптыр. Кыскасы биз сиздерге маалыматты бердик. Ушул жерге келип көрө бересиздер, экран астынан номерлерге чаласыздар, дагы сүйлөшөсүздөр. Ушул бээлер саттыкка коюлду. Куруттай сонун бээлер келиптир. Кыскасы көрдүңүздөр, жылкы кылам дегенге ушундай бээден өтөрү жок да. Мына көрүп турасыздар. Мисалы мыногу бээ, мына кандай сонун бээ. Беркини караңыздар, мына тору бээ. Мына кашкасы менен экен. Боорсок кашка экен пешенесиндечи. Мурдун учунда да кашкасы бар, көрдүңүздөр. Арканга 2 шыйрагы мондай ак экен. Ушу бээ жакты. Караңыздарчы. Мына бүгүнкү күндө ушундай бааларды коюп берди.
bir четтен көрүңүздөр, жаккан болсо келип сүйлөшөсүздөр. Баасын бизге мына озвучка кылды. 150 000 сомдон 250 000 сомго чейин ушуларды койду. Жактыргандар болсо келип сүйлөшөсүздөр. Мен болушунча дагы аралатып көрсөткөнгө аракет кылам. Мына ушундай бооз бээлер буйруса. Эми мындай кулунду алсаңыздар, буйруса айгырга коесуздар. Пока булардын айгыры жок, айгыр сиздерден болот. Мусун бою канча чыгат дейсиздер туганда? 1.65 болсо керек,